Саламатсыздарбы, эфирде парламент берүүсү. Өтүп бараткан аптада жогорку кеңеште кандай маселелер көңүл чордонунда болду? Алдыдагы саатта айтып беребиз. Азыр көрсөтүүнүн кыскача анонсу. Жогорку кеңеш экологияны коргоого жигердүү катышат жана жашыл экономиканы колдойт. Борбор калаабыз Бишкек шаарында эми тазалык маселеси бир гана шыпыргы менен чечилбей турган болууда. Жол кырсыктарын азайтуу үчүн Ички иштер министрлигинин жасаган реформасынан жыйынтык барбы? Эң негизги чынында региондорду кыдырып жана экзамен алдык. Жол эрежелери боюнча, мыйзамдар боюнча. Шаар мэрлери менен айыл өкмөт башчыларын шайлоо үчүн мыйзамды өзгөртүү зарылдыгы чыгууда. Коалициялар түзүлүп, бийликтен келген мэрди шайлап-шайлабай, оппозициядан келген мэрди шайлап-шайлабай, ушундай башаламан болуп, тоюс ошо шаарлар деморализован болуп турат, туурабы? Эми ушул жакшыбы? Жогорку кеңеш экологияны коргоого жигердүү катышат жана жашыл экономиканы колдойт. Акыркы күндөрдө кызуу талкууга алынып жаткан экологиялык маселелерге парламент депутаттарын жана коомчулуктун көңүлүн бурдуруу максатында Жогорку кеңештин басма сөз кызматы «Экология» деп аталган репортаждардын сериясын баштайт. Алгачкы берүүдө борбор калааны каптаган кара түтүндөн канткенде арылабыз деген маселе козголду. Борбор калаабыз Бишкек шаарында эми тазалык маселеси бир гана шыпыргы менен чечилбей турган болууда. Себеби кала тургундарын кайгыга салган түтүн көйгөйү жаралып жатат. Акыркы мезгилде дал ушул маселе коомчулуктун кызуу талкуусуна айланды. Менин оюмча биз жакшы изилдөөнү кылыш керекпиз да, себеби ар кандай ойлор азыр айтылып жатат да. Мисалы кээ бир айтып атышат, бул автоунаанын саны көбөйтүүнөн ушундай болуп калды, же кээ бир айтып атышат, жеке менчик үйлөр ал көмүрдү өрттөгөндөн кийин ушундай көп абага зыян терс нерселер чыгып атат деп ушуну айтып атышат да. Анан чыныгында мен бүгүн өкмөткө ошону айттым, изилдөөнү кылыш керекпиз. Так, биз ошол каяктан ушул көп бизде абага терс нерселер чыкканын биз тактасак, каяктан чыгып атканын, анда биз уже ар кандай кадамдарды кылсак болот. Жеке менчик үйлөрдү, аларды же газга, же электроотопленияга биз өткөрүш керекпиз. Себеби ушундай кете берсе, анда эч жыйынтык болбойт. Экинчиден болсо, биз электромобилдерге көп жеңилдиктерди бериш керекпиз. Салыктан, каттоодон, ошол эле бензинди алсак, бензин менен жүргөн машиналарга, аларга кичине салыкты көтөрүп, себеби бул кичине популярдуу эмес кадам да, бирок аны кылыш керекпиз. Бир топ ушундай чыныгында кадамдар бар. Дүйнөдөгү мамлекеттер ошону кылышкан. Бензин негизи башка өлкөлөрдө өтө кымбат сатылат. Анан бизде дагы мен дагы бир сунушту бердим. Бизде азыр биз өтө мындай төмөн деңгээлдеги бензин менен пайдаланып жатабыз да. Себеби алар ошо бензиндер алар класска бөлүнөт. Биз 2-2 класс менен пайдаланып жүрөбүз да. А дүйнөдөгү карасак мамлекеттер уже 5 класстагы ГСМ менен пайдаланып жүрүшөт да. Биз ошо 5 класска өтсөк, да, ооба, кичине 2 сомго бензин, 1 литрдик бензин баасы өсөт. Бирок жит катуу уже чыкпайт. Абада зыяндуу заттардын топтолушунун негизги себептеринин бири автоунаалардан чыккан түтүндөн экендигин адистер айтууда. Мындан улам өлкөгө кыймылдаткычы гибриддик жана электромобилдик автоунааларды алып кирүүдө жеңилдиктерди берүү керектигин Кыргызстан фракциясынын депутаттары көтөрүп чыкты. Депутаттар айткандай, өлкөгө сапатсыз жана арзан күйүүчү май келгендиктен экологиялык абалды оорлотууда. Ошондой эле жүргүнчү ташыган микробустарды кыскартып, троллейбустарды көбөйтүү сунушталды. Бир эле жеңил машиналарды эмес, электромобилдерди. Бул электр азыр автобустар болуп атат, жана грузовой машина, жүк ташыган машина болуп атат. Ошолордун баардыгын биз поштасын дагы алып кирип атканда, кийин регистрация кылып аткандагы пошталарды
толугу менен алып и ошол регистрация жеңилдиктерди бериш керек да. Бул шаардагы шаардын жашоочуларына ушул электромобиль жана гибрид менен иштеген двигатель менен иштеген машиналарды алып келген булар үчүн пайдалуу болсо ошондой көбүрөөк алып келет деген тилек кылып атабыз. Жол коопсуздугун камсыздоодагы учурдун актуалдуу маселеси болууда. Кыргызстан парламенттик фракциясы кырсыктардын алдын алуу боюнча Ички иштер министрлигинин маалыматын укту. Бул боюнча өкмөт алгылыктуу кадамдарга бара алдыбы? Жаңы жүргүзүлгөн реформалар кандай натыйжа берет? Кененирээк кийинки материалда. Акыркы 11 ай аралыгында өлкө аймагында 800дөн ашуун жаран жол кырсыктарынын кесепетинен улам көз жумган. Ал эми жаракат алган адамдар миңдеп саналат. Кыргызстандагы жол кырсыктарынын көбөйүшү боюнча коомчулукта кызуу талкуулар болуп, жол коопсуздугун тейлеген тармакка нааразычылыктар айтылып келген. Мындан улам Ички иштер министрлиги бул жаатта реформа жүргүзүү аракеттерин баштаган. Жол кыймылын уюштуруунун ишмердүүлүгүн жогорулатуу максатында 10-нан 12-сине чейинки аралыкта биздин башкармалыктын базасында жерлерде жол кыймылын уюштуруу кызматкерлери менен семинар кеңешме өткөрүлүүдө. Эң негизги чынында региондорду кыдырып жана экзамен алдык. Жол эрежелери боюнча, мыйзамдар боюнча. Адам өмүрүн алган жол кырсыктары негизинен Бишкек-Ош жана Бишкек-Торукарт авто жолдорунда көп катталат. Мындай көрүнүшкө адам ташыган автоунаанын ээлери күнөөлүү болушууда. Ошондуктан такси кызматын жүргүзгөн жарандарга жоопкерчиликти күчөтүү тапшырмасы коюлууда. Барат экен, элдерди жүктөйт. Уже элдер даяр экен, түштүктө алып келет. Бияка Бишкекке келет, Бишкекте уктабай эле бир 2-3 саат уктабай эле жана базарда отуруп алып, машинада уктайт, 2-3 саат кайра чыгат. Чында мындай полусонный состояние экен да, ушуларды да азыр иш жүзүндө ойлонуп атабыз, чтоб контролировать. Если бир сутканын ичинде кайра келсе, чтоб кайра сапарга жөнөтпөй, ошол жибербегенгечи. Маалыматтар боюнча жол кырсыгынан каза тапкандардын 50% кырсык учурунда көз жумат. Ал эми калгандары ооруканада же ага жетпей жарыкчылык менен кош айтышат. Ошол кырсык болгон жерден биринчи жардам болсо, доврачебная помощь вовремя боло турган болсо, ошондо могу сан азая эле деген ойдомун да. Сөзсүз азаят эле да. Себеби кровопотеря болот, шок болот, травматический шоктор болот. Мен как медик катары айтып кетейин. Сөзсүз могу уже шающая статистика болот да. Ошонун саны азаймак да, каза болгондордунчу. Союз мезгилинде такси кызматына же эл ташууга көп жылдык тажрыйбасы бар гана айдоочуларга уруксат берилген. Бүгүнкү күндө ушундай норманы кийирүү учур талабы болууда дейт эл өкүлү. 15 жыл иштегенден кийин, стажым болгондон кийин автобуска уже пассажирскийге өтчү. Ошолорду биз көтөрбөйлүбү? Азыр мына 19-20да улан эмне опыты бар? 2 жылдык. Киши ташыганга. 30-40тан кишини ташып атат, ошо 30-40тан киши өлүп атат. Мына биздин проблемабыз ошол жакта. Кырсыкта, ошол кырсыкта. Ошону биз мыйзамга которушуңар керек силер, көрөсүз. Илгерки системага алып келсеңиз, ошондо порядокта болот. Отурум учурунда жол коопсуздугун сактоо боюнча фракция мүчөлөрү тарабынан бир катар сунуштар айтылды. Ошондой эле тийиштүү мекеменин аткаруусуна тапшырмалар берилди. Программаны улантабыз. Өткөн жылы коррупция боюнча 6000ден ашуун иш козголгон. Тергөөнүн жыйынтыгында 8 миллиард сомдон ашуун акча казынага кайтарылып берилген. Ар башка тармактардагы коррупцияга каршы күрөшүү саясатын ишке ашыруу боюнча Республика Ата журт парламенттик фракциясынын кезектеги жыйынында талкууланды. Депутат Руслан Казакбаев айткан маалыматка караганда, коррупция боюнча 176 мамлекеттин ичинен Кыргызстан 136 орунда экени көрсөтүлгөн. Мындай көрсөткүч коррупциянын тамыры кенен жайылган дегенди түшүндүрөт. Саламаттык сактоо, билим берүү тармактарында, сот, салык, бажы тутумдарында өзгөчө күч алган. Ал эми эл өкүлүн жасалма паспорттардын көбөйүшү, чет өлкөнүн кылмышка шектүү жарандарына кыргыз документтеринин берилиши, дипломдордун сатылышы тынчсыздантты. Бул боюнча иштин жыйынтыктары кандай болуп жатканына кызыкты. 996 Кытай жараны вид на жительство деп коет, жашоого укуктуу, мыйзамсыз документтери туура эмес, апостили жокпу, кармалган. Оперативдик маалыматтар боюнча ар бир ошол иностранный гражданин 3000ден 5000 долларга чейин взятка берет экен. Демек 1000 жаран 5000ден бергенде 5 миллион долларлык взятка ушуга кеткенде кылмыш иши козголгон башкы прокуратура менен. Эмне болду аягы уже 2 жыл болоюн деп калды. Аталган маселени талкуулоодо депутат азыркы тапта 300 метр сайын жол четтерине милиция кызматкерлери туруп алганын айтты. Алар коррупцияны жоюунун эмес, акча табуунун камылгасын көрүп жатышкан жокпу деген суроону кабыргасынан койду. Жолдо ГАИ күчөдү.
мамлекеттик машина менен дагы өзүнүн жеке машинасы менен турат. Бул коррупцияга алып келбейби дагы көп нерсе? Эми ар бир мисал 100 метрде туруп калды уже. Мына Бишкек шаарын алып көргөндө эле белгилүү убакта мындай затор болот да, ошол учурларда сөзсүз ГАИ ал жердеги жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоонун башка башкарманын кызматкерлери сөзсүз турда турбаса, билесиз, мындай шаарда жүрүү неме болуп атат. Азыр депутаттар тарабынан дагы, адамдар тарабынан дагы сын пикирлер айтылып. Айлык акыны жетиштүү төлөп бербей, бардык мамлекеттик кызматкерлерди өзүбүз акча алууга тартып жатабыз дегендер дагы бар. Бул ошол эле ГАИде иштеген кызматкерлерди биз мындай коррупционный схема түртүп атабыз да, туурабы? Алар деген жанагындай өзүнүн кызматын, функциясын толук кандуу аткарыш үчүн жана передвигаться этиш керек, бензин куюш керек. Ошол эле убакта бул маселесин чечпесек, биз алардан кантип суралабыз? Бул ушул кызматыңарды аткаргыла депчи. Деги эле бала бакча, мектеп, медицина бардык жактарда коррупция бар экенин министрдин орун басары дагы белгилеп өттү. Андыктан бардык эл жапа тырмак киришип, көйгөйдү чогуу чечүү керектигин билдирди. Бардык тармакта бар. Туурабы? Туура. Аны билебиз да бар өзүң. Садигинде да, мектебинде да, саламаттык сактоонда да, башка жагында да. Анын үчүн мына бүгүн биз бюджетти көбөйтүшүбүз керек. Бюджетти көбөйтүп, келечекте сөзсүз түрдө биз акы майнаны көтөрүшүбүз керек. Татынакай больницаларды курушубуз керек. Оңдошубуз керек. Мектептерде шарт түзүшүбүз керек. Жогорку кеңеш вице-премьер-министрлик кызмат ордуна Санжар Мукамбетовдун талапкерлигин жактырды. Ал жакында Улуттук банктын төрагалыгына дайындалган Толкунбек Абдыгуловдун ордуна сунушталган. Дастан Бекешев, Рыскелди Момбеков сындуу бир катар депутаттар талапкердин кесипкейлүүлүгүндө кеп жок экенин, бирок бир өкмөт үчүн 4 вице-премьер-министр көптүк кыларын, алардын санын кыскартуу зарылдыгын айтышты. Биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев жаңы вице-премьер-министр экономикалык тармакты, анын ичинде кирешелер менен чыгашаларды банк тармагын тейлей турганын белгиледи. 4-чү вицелик бул Жеңиш Разаков үчүн ачылган болчу. Күч түзүмдөрүн тейлей турган деп чек аралык чыгат. Эми ал киши кеткенден кийин мунун канчалык кажети бар? Бөлүштүрүп койсо болбойт беле 3 виценин ортосуна эле. 4-чү ашыктык кылбайбы дейм да Аскар Алмаевич. Жеке менин оюм бүгүнкү күндө абдан өкмөттө жумуш көп. Кудай буйрса колдоп берсеңиздер, Ал Азимович күлүп атат, чындыгы жумуш көп. Биз аракет кылып иштейбиз. Шаар мэрлерин, айыл өкмөт башчыларын шайлоону өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, кызуу талкуу жаратты. Белгилүү болгондой, кээ бир шаарлардын мэрлерин шайлай албай, жергиликтүү кеңештин депутаттары өзүн өзү таркаткан учурлары болгон. Бул жагдайга байланыштуу шайлоо үчүн талап кылынган депутаттардын минималдуу санын аныктоо сунуш кылынууда. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Бактияр Салиев баяндама жасады. Аталган мыйзамдын 37-чи беренесинин 3-чү жана 6-чы бөлүктөрүндө каралган. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчысын, шаар мэрлерин, айыл өкмөт башчыларын шайлоодо айрым фракциялар жана депутаттык топтор саясий көз караштарынан жана жеке кызыкчылыктарынан улам бойкот жарыялоо аркылуу атайлап кворум болтурбай койгон учурлар бар. Ошондуктан көп учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчыларын шайлоо үзгүлтүккө учурап келет. Мурдагы мыйзам боюнча 3төн 2 бөлүгү келбесе кворум болгон эмес, туурабы? Туура. Азыр эми көпчүлүк деп атасыз. Көпчүлүк. Көпчүлүктө депутаттардан канча саны келиш керек? Так айтып койсоңуз, кворум болуш үчүн. Бир шаарда же айыл өкмөттө 31 депутат боло турган болсо, азыркы биз сунуш кылып аткан мыйзамдын долбоору боюнча 16 депутат катышып, ошол 16 депутаттын бардыгы добуш бере турган болсо шайланган болуп эсептелет. Бир топ айыл шаарларда азыркы күнгө чейин башчылары же мэр жок экенин эл өкүлү ырастады. Коалициялар түзүлүп, бийликтен келген мэрди шайлабай, оппозициядан келген мэрди шайлабай, ушундай башаламан болуп, то есть ошо шаарлар деморализован болуп турат, туурабы? Эми ушул жакшыбы? Талкуу жүрүшүндө депутат Кенжебек Бокоев жергиликтүү кеңешке шаардык менен айылдык кеңеш киргенден кийин экөө тең бир система менен шайлангандай кылуу керектигин белгилейт. Жергиликтүү кеңештерде бир система шайлоо болуш керек. Же экөөндө тең партийный, же экөөндө тең одномандатный. Бирок бир жергиликтүү кеңеште 2 бөлгөн болбойт да. Ал эми Бактыбек Райымкулов бир талапкер өтпөй калган учурда анын ордуна башка бирөөнүн келүү сунушун берди. Мен Панфилов районунда Курам айыл өкмөтүнүн ушундай болду да.
кворум болбой калды. Алардын бүгүнкү күндө кандидатка болгон мамилелери депутаттардын каршы болду. Эгер кворум болбой калса, убакыт 10 күн ичинде шайланыш керек. 10 күн ичинде кворум болбой калса, ал кандидат алып туруп кайта жаңы кандидат бериш керек да. Анын үчүн жаңы кандидат берилбей, депутаттар таркатып, кайта жаңы шайлоо кылып атасыздар. Бул чыгым алып келип атпайбы? Андан көрө жеңил эмеспи? Эгер кандидат өтпөй калса, кворум болбой калса, значит, ал кандидатка депутаттардын ичи чыкпайт. Негизи айыл башчылар айылдык кеңештин колдоосу менен шайланат. Аларды жумуштан алуу жагы каралбай калганын төрага эскертип өттү. Кээ бир айыл башчылары боюнча да вопростор бар экен да. Ошол үчүн кайра эле ошондой кылсак, жамаат эгерде вопросту көтөрүп чыкса, мен сунуш кыламын. Эгерде ошо айыл башына ишине баягы көңүлү тойбосо, жамаат өзү алып чыгып, айыл башына сунуштаса, айыл өкмөтүнө. Айыл өкмөтү өзүнүн буйругу менен алып койсо. Жыйынтыгында мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Республиканын түштүк аймагында жайгашкан жаратылыш газ кендерин чалгындоо иштери кандай болууда? Тармактык комитеттин депутаттарынын кызыгуусун жараткан маселе боюнча парламентте кызуу талкуу болду. Маалыматтарга таянсак, газ кендерин иликтеп бургулоо иштерин жүргүзүүгө лицензия Газпром компаниясына берилген. Белгилей кетсек, парламенттин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети жогорку кеңештин токтомдорунун аткарылышы боюнча өкмөттүн маалыматын уккан. Менин боюнча эч нерсе жүргүзүлгөн жок. Буларчы. А эмне үчүн лицензиясын отозвать этпейсиңер? Или за удержание лицензия айып салбайсыздар? Эмнени күтүп отурасыздар? Экономикалык жана фискалдык комитеттин депутаттары туризмди өнүктүрүү боюнча өкмөттүн аткарган ишин канааттандырарлык эмес деп баалады. Туризмди өнүктүрүү боюнча жогорку кеңеш берген тапшырмалардын 3-өө гана аткарылып, 15-и жүзөгө ашкан эмес. Теманы кабарчыбыз улантат. Кыргызстандын табигаты, таза аба, суусуна, тоолоруна кызыккан чет элдиктер арбын. Бирок алардын келип эс алуусуна шарт түзүлгөнбү? Эл өкүлдөрү туризмди өнүктүрүү талабын аткаруу бийлигинен талап кылса, жооптуу тармак каражат жетпей турганын ырастайт. Комитет жыйынында депутат алыс кетпей Бишкектен Балыкчага бараткан жолдун абалына токтолду. Жолдун чеке жактарындагы тазаланбаган таштандылар. Дааратканалардын кейпи жан кейтерлик көрүнүштө турганын эске салды. Бир поезд эл келсе, кайсы автобус менен барат. Ал жерде буфеттиңер даяр эмес. Эми ажатканалар боюнча айтпай эле коеюнчу. Железнодорожный вокзалга вообще бара албайсыз. Өзүңүз лично барып келиңиз ошо жака, сураңыз. Ошо поездге отуруп, Бишкектин железнодорожный вокзалында. Анан бу жаш балдарды ичтип алып барып көрсөтүп келиңизчи. Кайсы жерге барып токтойт, андан ары көлгө кантип кетишет. Бул аябай чоң поток келген атпайбы бизгечи? Туризмди өнүктүрүү маселеси боюнча премьер-министр жеке өзү контролго алды азыр бул маселени. Кечээ эле 6 январда бул боюнча чоң туризмди өнүктүрүү боюнча чоң жыйын өткөнбүз. Ошол жыйында ошол жолдорду кароо боюнча, ошол эле сиз айтып аткан байкыл поезд жолдорду, ажатканалардын маселелерин бардын коюп, бүт бардык министерство ведомстволорго чоң тапшырма берилди. Алгач сырттан келген конокторду тозуу менен аларды тейлөөнү карапайым калкка үйрөтүү керектигин эл өкүлү көтөрдү. Жалал Абад областында Арсланбоб туристический зона бар. Ошол жерде жөнөкөй населенияны үйрөттүр жөн эле барып. Үйүндө гостевой дом кылып, эртең менен завтракты берип, ночлегти нормальный условия создавать этип, и акча тапканы. Эртең менен домашний завтрак, кааласа күндүзү обед, кечке маал ужин жасап беришет экен. Ошону бизге келип мына иностранцы учат, а биз муну элди, жөнөкөй элди биз жөнөкөй тилде эле үйрөтүшүбүз керек да чынында. 560 000 киши бүт туризммен келди. Же бүт иностранецтерди келгендердин баардыгын алдында кирип койдуңарбыздар. Чет элден келген жарандардын саны. Аны деген это статистика. Канча киши иш менен келип атат? Ал деген силердин туристиңер эмес. Вы что так это приписываете это все? Да, не рабочих. Именно по туризму сколько пришло? Дүйнөлүк туризм уюмдун форматы менен Кыргызстанга 24 саатка кирип чыккан адамдын баардыгы турист болуп эсептелинет. 24 сааттан ашкан адамдардын баардыгы турист болуп эсептелинет бүгүнкү күндө. Баарынан эң маанилүү жагдай туристтердин коопсуздугу. Эгерде чет өлкөдөн келген айым же өспүрүм турист катары эркин жүрө албаса, анда кандай туризмди айтууга болот дейт депутат. Самое первое требование для путешественника – это безопасность. Перечислите по пальцам страны, в которые вы пустили бы своего ребенка. Первое, что вы ставите – безопасность. Первое.
а потом все остальное. Вот когда в Кыргызстане будет безопасно женщине одной путешествовать, ребенка отправлять одного, в семье без папы, без взрослого мужчины ездить, и не бояться, что тебя на отметку кто-то там посадит, утром с пляжа твои ключи украдут, ночью в номер залезут, машину угонят. Сколько у нас угоняли? Сколько под видом милиции было нападений? Көрнөк жарнактарды илип сайттар аркылуу жарнама жасап же кандайдыр бир бөлүмдөрдү ачып мекеменин атын кайра өзгөртүп койгондо деле эч кандай өнүгүү болбойт. Кагаз түрүндө отчет берилип, чыгымдар көбөйөрүн айтып депутат сынгалды. Обеспечьте какую-то поддержку со стороны государства. ГЧП не работает. Что-то должно работать. А то, что вы там отрапортовали, давайте, да, мы вот внесли на 2018 год переименование. Смысла вообще нету. Называйтесь как есть. Только просто работать надо, хорошо и все. Департамент балдарын буларды айта берген менен булар азыр маселени чечпейт. Себеби азыркы сураган бюджетти берген жок өкмөт, же бердиби? Азыр эми заявка киргиздик, жарым жылдыкта. Силер заявка киргизген быйыл кирбейт. Раз силер уже өткөрбөгөндөн кийин бюджетке, бул эми 2019-жылы кириши мүмкүн. Ошентип талкуудан соң экономикалык жана фискалдык комитеттин мүчөлөрү аткаруу бийлиги жогорку кеңештин туризмди өнүктүрүү жөнүндөгү токтомун жетишерлик деңгээлде аткарган жок деп тапты. Өкмөт мүчөлөрүнө май айына чейин даярданып келүүгө убакыт берилди. Жогорку кеңеште салыктык жол жоболорду фискалдаштыруунун электрондук тутумун киргизүү маселесине арналган иш-чара өттү. Өкмөт тарабынан сунушталган мыйзам долбоорунун негизги максаты салык тармагын электрондук тейлөөгө, анын ичинде электрондук дүмүрчөккө өткөрүү, салыкты электрондук жана аралыктан башкаруу усулун киргизүү болуп саналат. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин пикиринде муну менен маанилүү болгон чечимдерди кабыл алуу тездетилет. Аркыл маселелер саатында айтылган проблемалардын чечилбегендери бар. Өкмөт тарабынан ар кандай шылтоолор табылып, кечеңдеткен фактылар жок эмес. Бул жолу да депутаттар жүйөлүү маселелерди айтышып, анын аткарылышын талап кылышты. Кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча депутат Дастан Бекешев мурунда айткан экен, бирок өкмөттүн кийинки аракеттери канааттандырарлык эмес. Бул мындай чындыгында эч жакшылыкка алып барбайт. Бул жерде азыр ОПГшниктер мамлекеттин күчтүү текшерип атышат. Ошол ишти жакшылап көзөмөлдөп, керек болсо, даже жөнөкөй иш болсо дагы керек болсо, ошол жерге ГКНБшниктерди даже алып барыш керек. Айдаркен шаарындагы экспорт комплексинин бири түб орду менен жок болгон, экинчиси да жок болуу алдында турат. Бир 4 жыл болду, чатыры кулап, ичинен суу агып, бүгүнкү күндө керекке жарабай калды да. Анан ошол биздин азыр Гостройго бир тапшырма берсеңиз, ошонун чатырыны кайрадан жаптырып, ремонт иштерини бүгүн бүтүрүп, балдарга бир шарт түзүп бербесек, спортко бизде аябай көңүл аз бурулуп атат да. Нарын районунун Жиргетал айыл өкмөтүн аралап өткөн жол ремонттолот. 18 миллион сом бөлүнөт дейдиңер эле, дайны жок деген суроо туулду. Жогоруда көрсөтүлгөн 18 миллион сом эсебинен жасалып калса, Нарын, Актала, Жалал Абад облусунун 9 райондорунун жашоочуларын жол жүрүшүнө жакшы шарт түзүлөт эле. Көңүл бурулбай жаткан тарыхый жайлардын бири Баткен районунун Самаркандик айылындагы Күмүш шаар үңкүрү. Өкмөткө кайрылып, ошол жака бир акча каражатты бөлдүртүп, ошол жерде бир жакшы бир музейге айландырып койсо жакшы болмок деген бир ойду айткым келет да. Актала районунун Акталчат айылындагы көпүрөнүн кыйшайып калганына көп эле убакыт болду. Тендер жарыяланып, теги жок бир фирмага берилген боюнча дайны жок. Кепилдиги жок курулуш компаниясына берилип, мыйзам бузуу болуп, прокуратура жактан иш козголгон. Азыркы учурда көпүрөнүн абалы кооптуу. Азыркы учурда муну тез аранын ичинде бүтүрбөсө, билесиздер, жазында да суу кирсе, элибиз каттамы жок көпүрө түшүп кетиши мүмкүн. Тоолуу региондордун электр энергиясын колдонуу мүмкүнчүлүгүн көбөйтүү керектигин депутат Жылдыз Мусабекова айтып чыкты. 1000 киловаттка чейин электр жарыгына 77-ден төлөшөт биздин эл. 2 жылдан бери ошол декабрь, январь, февраль айларын бир өкмөт карап, жеңилдик кылып ошо 2000 киловаттка чейинки кылып койсо жакшы болот да, 77-ден. Депутаттын мындай пикирин башка кесиптештери да колдоого алды. Мына биздин кичүү ишканаларыбыз, тигүүчүлөр, көпчүлүк ишканаларыбыз, пахта заводдор
Булар бардыгы энергетика менен. Мурун 1 сом 10 тиындан төлөсө азыр 2 сом 24 тиын деген менен НДС менен кошулуп 2 сом 53 тиындан болуп атат. Ошон үчүн булардан кыйналып калып атат. Биздин локомотивибиз бүт ушу кичүү ишканаларды экономиканы көтөрүү. Буларга колдоо көргөзүшүбүз керек. Кырсыктардын алдын алуу иштери өз убагында жүргүзүлбөгөндүктүн кесепети чоң кыйынчылыктарга алып келүүдө. Былтыр бир нече объектилер кирилип тизмекке, бирок каржы жогунан ишке ашпай калды. Ошол эле бир эле Өзгөн районунда 7 объект кирилген. Бир былтыр суу киргенде Ош-Бишкек жолунда көпүрөндү алып кетейин деп араң-араң сактап калынган болчу. Ошо жердин да дамбасы бүтпөй, бүгүнкү күндө мына акча каражаты бөлүнбөй атат да, эртең эле жаз келет, эртең эле суу кирет. Ошондуктан бүгүнкү күндө азыр мына МЧСке акчаны бөлүп берип, бүгүн мына жумушту башташ керек. Таш көмүр шаарындагы Кристалл заводунун пайдасы эмес, зыяны тие турган болду. Цехтерде калган уулуу заттар боюнча сөз болуп атат да. Ошо жана герметикалык танкерлердин жагдайы кичине эскерип, срокторунан өтүп калыптыр. Ошол маселени Ашырбек Мойдонович өзгөчө кырдаал министрине, анан госэкотехник инспекцияга жакшы бир поручение берип койсоңуз, күн жылы электе ушул маселелерди чечип коелу. Айтылган менен аткарылбай келаткан Маданият Жалал-Абад жолу качан оңолот? Бул жолдун башталганына бир 20 жылдан ашты. Турабы? Жол бузулуп баштады. А ушу Маданият Жалал-Абад болгону 75 чакырым жер башталып элек дагы. Балыкчы корумду жолунун курулушу да токтоп калабы? Биз азыр 3-чү көчмөндөр оюнунда дүйнөлүк ошо өткөрөбүз дегенге убакыт аз эле калат. Азыр мынакей убакыт бар. Аз калганда баягы күнү түнү иштеп, жолдорубуздун баары сапаты жок калбасын. Ошону премьерге чейин жеткирсеңиз, азыр мынакей азыртадан баштасак, аба ырайы дагы жакшы болуп атат. Ал эми жол көйгөйүн депутаттар процедуралык маселелер учурунда да айтып жатышканы бекеринен эмес. Кече жакында мына жаңы жылдын алдында баягы Тоо ашу жолундагы болгон окуя боюнчачы. Биздин миңдеген айдоочулар өтө кыйналып, суукта калып, ач калып, өтө кыйынчылыктарды көрүшүптүр да. Минтранс, МЧС өзү ошол жерге барыш керек болсо, вертолет мененчи. Анан биз адамдарга ушундай кыйын маалда жардам бере албасак, качан жардам беребиз? Бул уят нерсе да, анан ал ыйлагадай болуп келишти. Көрсөтүүнү улантабыз, 11 январда эл аралык ыраазылык күнү белгиленди. Бул датаны жылдын эң сылык күнү десе болот. Рахмат деген сөздүн касиети зор. Ыраазылык билдирүү менен адамдар бири-бирине кубаныч тартуулап, жагымдуу сезим калтырат. Депутаттар дагы жалпы кыргызстандыктарга көңүл жылыткан сөздөрүн арнады. Ал эми сиз кимге рахмат айткыңыз келет? Мен элиме рахмат айткым келет. Ушу элим ушундай ишеним көрсөтүп, 2010 жылдагы, 2015 жылда дагы ушу мен жогорку кеңешке депутат болуп шайлап бергендерине кыргыз элиме мен ыраазымын. Рахмат айткым келет. Үйдө дагы менин жубайыма рахмат, менин балдарыма рахмат, кызыма рахмат. Анан менин досторума рахмат, жанымда жүргөн. Жалпы сан айтканда мен бардыгына рахмат айткым келет. Кыргыз эли ушул миңдеген жылдардан бери тарыхта жашап кыргыз эл болуп, акырында мына кыргыз мамлекет болуп түзүлүп отурабыз. Ошол кыргыз деген улутту жоготпостон мамлекет кылып, тилди сактап келген биз кыргыз элине ыраазычылык билдирибиз керек. Сиздерге тартуулай турган кызыктуу окуялар алдыда программанын кийинки бөлүгүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Токтогулда жол чырактары жанды. Бишкек Ош жолунун 3 теректеги тилкеси жарыктандырылды. Жарыктандырылышы ушу быйыл эле башталды. Мына 2 айдын бер жагында бүттү. Кыргыз спортунун абалы. 1 миллиард, 1,5 миллиард, 2 миллиардка бюджетиңизди көтөрүп бир программаңызды алып келбейсизби? Колдоп берели ошонун баарын. Өнөрүң болсо өргө чап. Депутат Максат Сабировдун бейнесине сүртүңдөр. Токтогул районунда жөө адамдар өтүүчү асма көпүрө курулуп, Бишкек Ош жолунун ал аймактагы тилкеси жарыктандырылды. Жаңы жылдын алгачкы күндөрүндө мындай ийгиликтүү аяктаган иштер белгиленип, эл өкүлү Осмонбек Артыкбаев өзү салым кошкон жакшы саамалыктардын күбөсү болуп кайтты. Бул Саргата айылынын эли өзгөчө окуучулар үчүн чоң кубаныч алып келген окуя болду. Алар аркы жээкке өтүү үчүн бир нече чакырымды айланып өтүүгө туура келчү.
Эми минтип эл депутаттарынын көмөгү айыл өкмөтүнүн каражаты менен дагы бир көйгөй чечилип отурат. Көпүрөгө 500 000 сом жумшалып, каражатты 3 терек айыл өкмөтү берди. Айыл тургундары Асма көпүрөнүн курулушу алардын убактысын үнөмдөп, жашоону кыйла жеңилдеткенин айтышып, ыраазычылыгын билдиришти. Биз эме сунуш кылып ушу көпүрө жөнүндө маселени эме кылганыбызда ушул болду экен, мына жасайбыз. Күз келсин, мына кеч күздө баштайлы, суу токтогондо деп баштады, мына бүтүрүп койду. Биз аябай ыраазыбыз да ушул жердеги жашоочулардын атынан. Мына балдарыбыз канча сүйүн менен мурун суу кечип, ушундай кыйынчылык болот эле. Бишкек Ош жолунун Токтогул районундагы тилкесинде дагы айдоочулар тартипти сактабай, өтө жогорку ылдамдыкта жүрүшөт. Унаалардын кагылышуусу, адам өлүмү менен аяктаган кырсыктар көп катталган. Дал ушул опурталдуу участокко жол чырактары орнотулуп, 5,5 чакырым жол жарыктандырылган. Түнкүсүн токтогулдуктардын эле эмес, Бишкек Ош жолунан каттаган бардык жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздайт. Жарыктандырууга 2,2 миллион сом сарпталды, жада каражат Кара Көл шаарынын атайын эсебинен бөлүндү. Бишкек Ош трассасынын узундугу 2,5 чакырым. Узундукка Зарылбек Акаев көчөсүнүн узундугу 1 километр 200 метр жерге. Саргат айылынын Борбордук көчөсү Өкүш Кодиков узундугу 2 километр, жалпы 5 чакырым түзгөн 3 чоң көчөнү жарыктандырып отурабыз. Депутат шайлоочулар менен болгон жолугушууда алардын суроолоруна жооп берип, бара-бара айылдар менен шаарларды теңдештирүү тууралуу ойлорун айтты. Эгер элеттеги ар бир үйдө шаардагыдай шарт болсо, ички миграция токтомок. Тапшырмасы ушундай, биздин президентибиздин программасы да ушундай. Ушул Саргатага таза суу ар бир үйгө кирет. Ушул проектке кирди, Кудай буйрса. Ошондой эле жалпы ушул жердеги коңшу айылдардын баардыгы кирет. Жалпы Кыргызстан боюнча 50% суу жетпеген айылдарга баардыгына суу берилет. Ошонун биринчиден болуп, мына биз ошол биздин программага кирдик. Эми ар бир үйгө суу кирип калса, Кудай буйрса, да биз шаар менен айырмасы жок болуп калат. Менин оюмча, мына биздин агабыз Артисбек акемдей болуп, баарыбыз айылдыгыбызда кайтып келебиз кийинчи. Анан жана ирригация маселеси боюнча мына биздин Сары Дала президентибиздин жанагы программасына кирди. Эми ошол 59 миллиард сом акча Кыргызстан боюнча ошол курулат деген план бар. Ошого биз киришибиз керек да, туугандар. Эл өкүлү Жылдыз Мусабекова жаңы жылды утурлай Ак Өргө жана Ала Тоо жаңы конуштарындагы айрым үй бүлөлөрдү майрамы менен куттуктап, жашоо шартынан кабар алды. Депутат мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга көмөк көрсөтүүнү салтка айландырган. Индир Айым Ак Өргө конушунун тургуну, 5 баланы жалгыз тарбиялап келет. Балдардын улуусу 12 жашта болсо, кичүүсү 5 айлык. Жетишпеген турмуштун айынан жардамга муктаж болууда. Бир аз кыйынчылыктар болуп атат. Ошо Айнурден жардам сурагам. Айыл өкмөтүнө да кайрылган, бирок жардам болгон эмес да. Иштебейсиз иш жерде? Иштелик, мына бала кичинекей да 5 ай. 5 ай. Балдарыңыз аман эсен болсун. Ушулар чоңойсо, мына эми биз аял ит жандуу деп коет, белди бекем бууп туруп, бардык тоскоолдуктарга туруп бериш керек. Кандайсың, кичинекей турбай бер жакта. Ал эми 8 жаштагы Аманат 2 буту баспагандыгына карабастан ата-энесине оорчулук жаратпайт. Өз алдынча бала бакчага барып, билим алууга ынтызар. Мороз снежком и кудылай, смотри, не замерзай. Мороз снежком и кудылай, смотри, не замерзай. Бирдеме болгондо мына эжекең чалып турат, аны айтасың. Турабы? Анан китептерди келе чогуу окуйбуз, китептерди. Жомок китептерди окугунун жакшы бөөктөрүн багат экен. Жакшысызбы, иштериңизден соктаңыз жакшы. Мээримде. Жакшысыңбы? Мени тааныдыңбы? Жакшыбы, иштер кандай, ден соктуң? Жакшыбы, жакшысыңбы? Мээрим Сазбакова болсо 23 жылдан бери тубаса майыптыгынан жабыркап келет. Ал апасынын карамагында. Жалгыз бой эне жардам сурап, барбаган жери калган эмес. Өкмөткө бере албайт экен, ичимен чыккан бала экен, бак келатам. Эч жактан жардам жок. Созаштага чалсам 12 жашка, 14 жашка чейин беребиз дейт. Эч жака барбайт, эч жака чыга албайт, өзүнүз тейлей албайт. Сиз кайратман, мыкты аялсыз, билем. Ошо сиз бар үчүн сакталып турат. Мен сизге айттым элем го, сиз оорубаңыз, сиз деген көп жашаңыз, сиз болбосоңуз булар каяка барат, мээримди каяка таштайсыз, ошон үчүн ыйлабаңыз. Эл өкүлү оор тагдырдагы жарандардан кабар алууну адатка айланткан. Мындай мамиле ата-энелерге болгон таазим деп эсептейт.
Мындай үй бүлөлөр Кыргызстанда миңдеп саналат ошол. Балдарын алып эштеп отургандар. Бул дагы тагдырдын бир башка салган оор сыноосун көтөрүп атышат. Ошол максатта эле энеталарына рахмат айтып коеюн, жаңы жылы менен куттуктап коеюн деген максатта ошол бир күнүмдү арнап атам. Спорт бул медаль, жеңиш, атак, даңк гана эмес, биринчи кезекте калктын саламаттыгы. Парламент депутаттары дене тарбия жана спорт тууралуу мыйзам долбооруна өзгөртүү кирип жатып, спорт тармагындагы проблемаларды түп тамырынан бери көтөрдү. Алсак, ири спорттук иш-чараларды өткөрүүгө өлкөдө мүмкүнчүлүк жок же мелдештерден ийгилик алып келген спортчуларга кам көрүү дагы ойдогудай эмес. Акыркы жылдарда кыргыз спортчулары олимпиада чемпиону боло алышпаса да, ар түрдүү чоң мелдештерге катышып, жеңишке жетишип, куржуну бош эмес. Бул ийгиликтерге спортчулар өздөрүнүн карандай талыкпаган аракети менен жетүүдө деп баа берет эл өкүлдөрү. Спортчуларга мамлекет тараптан жетиштүү колдоо жок деген депутат спортту көтөрүү боюнча программа жазып, тармакка каражатты аябаш керек деди. 711 миллион сом деген бул эмне деген акча? Бул жок деген акча мен ойлойм. Спортту бүгүн мамлекет карабай атат деген нерсе. Сиз бир жакшынакай кылып бир программа түзбөйсүзбү? Биз ушул жерде Дастан Артисбекович мына өзү спортсмен. Ушул киши баш болуп туруп 1 миллиард, 1,5 миллиард, 2 миллиардка бюджетиңизди көтөрүп бир программаңызды алып келбейсизби? Биз колдоп берели ошонун баардыгын. Каражаттын тартыштыгынан эл аралык спорттук мелдештерден байгелүү келген спортчулар болгону жарым жылга чейин гана стипендия алышат. Андан кийин токтотулат. Спортчу кайсыл каражатка жашайт дагы, кантип машыгат деген суроого жооп жок. Мына көрсөңүз ушунча труд, ушунча эмгек, ушунча машык жүрүп, мына кадеттер Азиядан биринчи, экинчи, үчүнчүнү алса жарым жыл алат. Молодежь биринчи, экинчи, мирден алса жарым жыл алат. Сиз бир ойлонуп көрдүңүзбү ушулардын убактысын, мөөнөтүн көбөйткөнгө? Депутат Кыдыралиев 2008 жылы олимпиадачыларга стипендия берүү тууралуу токтом чыкканын эске салып, аны ишке ашыруу керектигин белгиледи. Кыргызстандын курама командасын Пекин олимпиадасына жөнөтүп атканда өкмөттүн токтому болгон под номером 462 о стипендиях и премировании спортсменов за высшие спортивные достижения деген. Ошол токтомду Ашырбек Модович ишке ашырайлы. Кыргызстанда Азия оюндарын өткөрүү ниети болгону менен ага ылайыктуу спорт ордосу жоктугу ойлондурат. Ал эми Кожомкул атындагы спорт сарайы 2000ден ашык кишини батыра албайт. Эл өкүлдөрү эл аралык деңгээлдеги спорттук иш-чараларды өткөрүүчү аренаны эч ак эле курушубуз керек эле деген өкүнүчтөрүн айтышты. Биз 5000-10 000 орундук арена кура албай келебиз. Кудайга шүгүр спорт залдарыбыз жетиштүү. Бүт региондордо ишкерлер, бүт колунда барлар спорт залдарды куруп атышат. Биз ошолордун башын бириктирген бир чоң аренабыз жок. Мына эртеге азиатский оюн болот деп атат. Ушуну каяка өткөзүштү баш айланып, каяка өткөзүшүн билишпей, ДР спорттан ремонт кылып атышат азыр. ДР спорттага 2000 адам батат, 2000. Кантип анан азиялык оюндарды, кантип анан чемпионат мира ушундай нерселерди өткөзөбүз. Ири спорт сарайларын куруу өзүнчө чоң маселе. Айрым өлкөлөрдө олимпиадага спортчуларды даярдаган бүтүндөй шаарлары бар экен. Бизде болсо бетке туткан жарытылуу спорт мектеби жок. Андан башка спорттун чеберлерин таптап чыгарган олимпиадалык резервдик спорт мектепти куруу зарылдыгы да турат. Түштүк Борбордо 10 жыл мурда башталып, ошол бойдон унутта калып калган спорт мектебинин курулушун жандандыруу керек деди депутат. 10 жылдан бери келаткан Ош шаарында бир долбоор бар. Ош шаарында школа олимпийский резерваны куруш керек деген да 400 орунду заманбап мындай долбоору менен бир фундаменти да курулду эле да ошону пайдаланычы. Мына ошол боюнча ошол долбоор калып калды. Ушуну бир изилдеп канат маратыш. Шунда бир көтөрсөңүздөр, көтөрүп ушул маселени эми андай биздин спортсмендер чыгыш үчүн биз сөзсүз түрдө алага шарт түзүп беришибиз керек да. Аны үчүн ошол долбоор көтөрүп келсеңиздер биз да колдойлук. Депутат Алмазбек Эргешев Жалал Абад шаарында спорт мектебине ылайыктуу имарат бар экендигин маалымдады. Жалал Абадта университет бар. Ошол университетте 1000 студент окуган убагында азыр мамлекеттики иштебей турат. Ошол жерде интернат кылсаңыз дагы, спорт школа кылсаңыз дагы даяр. Санап чыгышкан
33 миллион сом керек экен, ошол жерде 1000 баланы окутуп даярдаганга болот спортсмен кылып. Кызуу талкуу жүрүп, эл өкүлдөрү спортту өнүктүрүү боюнча сунуш пикирлерин айтышты. Акырында спортчуларга жетишкендиктери үчүн стипендияларды төлөө тартибин аныктоо тууралуу мыйзам долбоорун колдошту. Парламент депутаттары чынында спорт тармагына меценаттык кылып, көптөгөн спорт комплекстерин куруп бергени анык. Аймактарда спорт аянтчаларынын курулушундагы катуу талап кылып келет. Мындай аракеттерден Панфилов районунда дагы заманбап спорттук комплекс курулмай болууда. Бул мезгилге чейин район аймагындагы бир да спорттук иш-чара өткөрүлүүчү мындай жай болгон эмес. Депутат Бактыбек Райымкулов курулуштун пайдубалына капсула салып кайтты. Спорт комплекс салына турчу жер мурда эски интернаттын орду болгон. Кандайдыр бир кызыкчылыктар менен сатылып кетээрде район жаштары кийлигишип, саттырбай алып калышкан. Эми бул жерге ден соолукту чыңдоочу борбору курулганы турат. Райондук спорт комплекс кылып куруп атабыз. Анткени жыл сайын биз райондо кандай гана спорттук иш-чаралар өткөрбөйлү, бизге абдан мындай кыйынчылыктар туудуруп келет. Же бир мектептин залдарына барып, ал жерде окуп аткан балдарга да баягы тоскоолдук кылып келгенбиз. Мына жазда Кудай буйруп бүтүп калса, бир топ жеңилдик болуп, биздин ушул Панфилов районунун жаштарынын спорттук оюндары жайы болобу, кышы болобу, ушул жерде өтө топ тилек кылып атабыз. Кудай буйруса жакшы бүтүп, ушу балдарга ийгилик болуш керек. Мындай спорттук комплексти куруу үчүн өлкө казынасынан 13 миллион сомго жакын акча каражат бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө пайдалуу түптөлө баштады. Иш токтоосуз жүргүзүлсө, жаз айларында курулуш бүткөрүлөт. Куруп аткан куруучулар менен сүйлөшүп атсак, 3 айдын ичинде бүткөрөсүп атат. Ушу март-апрель айында ачылыш болот дейт. Кудай буйруса биз дагы ушу тилек кылып атабыз. Жакшы фундаменти бекем болуп, крышасы бүтүн болуп, ушу келечекте биздин Панфилов районунун жаштарына бир жакшы ийгиликтер алып келе турган спорт комплекс болсун деп. Ден соолукка кам көргөн имараттын курулушу аяктаса, жергиликтүү жаштардын спортко болгон кызыгуусу артып, келечектеги чемпиондор чыгат деген үмүт бар. Кудай буйруса ушу спорт комплекс туруп калса, биздин жаштар ушу көчөдө жүрбөй, ушул жака келип, машыгып, ден соолугун чындап, жакшы деңгээлдерге жетсин, спорт жагынан биздин Панфилов районунун атынан чыгышсын. Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Батырбековдун демилгеси менен Бишкек шаарында ынтымакка чакырган футбол боюнча беттеш уюштурулду. Оюнга Ат Башы районунун тургундарынан турган командалар катышып, 3 бөлүктө күч сынашты. Оюнчулар улуумун, ортомун жана жаштар болуп бөлүнүп, мелдештин мыктылары аныкталды. Эң негизгиси бул Ат Баш районунун балдарынын ушу топтун аркасы менен ынтымакка чакыруу, анан айылдан чыгып эрте кеткен, көп жылдан бери Бишкекте ушу чүйдө жашап калган балдарды дагы кайра мындай чогуу бири-бирин оюнга тартып, ошонун аркасы менен айылыбызда көбөйлөрдү, маселелерди сүйлөшүп чечүү, жолдорун издөө деген максатта уюштурулган. Ал эми Дастан Бекешев шахматты өнүктүрүүгө ага көңүл бурдуруп, жаштардын кызыгуусун арттыруу аракетинде. Өткөндө депутат дүйнөгө белгилүү англиялык гроссмейстер Найджел Шорт менен шахмат ойногон. Бул саам интернет аркылуу жарыя кылып, жаш шахмат сүйүүчүлөрдү чакырып оюн курду. Депутаттын пикиринде, эгер адам шахматка кызыгып, аны жакшы ойносо, логикасы өсөт, жана чебер стратег болуп чыгары шексиз. Мен өзім шахматты өтө жакшы көрөм да, мындай дайыма ойнойм. Мен ойлойм, бул жерде Кыргызстанда биз ошол шахмат оюнду өнүгүш керекпиз. Эми бул мен ойлойм, кичине болсо дагы бул шахматтын өнүгүшүнө салымы да. Себеби булар дагы барып, башка ата-энелерге айтышат. Кичинекей балдар мектепте дагы мындай өзүнүн мындай досторуна айтышат. Мүмкүн алар дагы шахматка кызыгып ойноп башташат. Искусство институтун бүтүргөн эл өкүлү ошол кесиби менен кеткенде азыр эл артисти болуп калышы да мүмкүн экен эле. Комузда кол ойнотуп, мукам үнү менен оон созгон парламенттеги эң таланттуу депутат Максат Сабиров. Ал кантип чоң саясатка жүрүш жасады. Депутаттын бейнесине сүртүмдөр саясаттан тышкары рубрикабызда.
Komuzdu men 5 классымда окугам да. 5 жыл музыкальный школда окудум. Аксу Скөл областындагы Аксу районуна караштуу Аксу Теплоключенка айылында музыкальный мектепти бүткөм. Свидетельство алганбыз. Көптөн бери колума калмай эле келем. Бүгүн силерге интервью берем деп колума калмай отурам. Обондорду ыңкылдатып ырдап, ушинтип анан өткөн күндөрдү эстейбиз да. Мойнун окшош салаларым, жиресе ай чачтарымдын араларым. Мен бала кезимден сахнага чыкканды жакшы көрчүмүн да. Анткени себеби ал эмне үчүн сахнага чыгыш керек болгон, анткени себеби баягы музыкалдык школдо окуп калып, 7 классыбызда келип кыргыз телевидениясына тартылып, ошол убакта биздин Бос Салкын деген жакшы Аксу районунда ансамбль бар эле. Ошол ансамбль менен фестивалдарга чыгып, анан баягы концерттерге чыгып, ушу бала кезибизден жүрүп калдык. Анан кийин келип Кыргыз университетине тарых факультетине тапшырып, 1-жылы өтө албай калдым. Кийинки жылы анан кайсыл университет биринчи башталса, ошондон баштап тапшыра берем деп аракет кылып, анан эң биринчи ошол убакта Институт искусства 7-июлда биринчи экзамен берилчү экен да, берилчү да. Ал убакта бир документ менен бир эле окууга тапшырчу. Анан ушундан деле баштай берейин, талантым деле бар эмеспи деп анан тапшырсам өтүп кеттим да. Анан кайра чыгып башка окууга тапшырбай эле, анан ошол институтта калып окудум да. Андан кийин эле 90-жылдар абдан оор жылдар болгон. Ал убакта жумуш жок болуп калды, зарплат жок эле. Ошол менен кайра юридическийге тапшырып, ал жактан окуп өттүм. Андан кийин ЖИП академияны бүттүм. Ошентип окуп эле жүрдүк да. Окуп дагы анан иштеп да жүрдүк. Мен бала чагымда мен үйдүн улуусу болгон үчүн абдан мындай азыр ойлосом жоопкерчиликтүү өтүптүр да. Ушу менин оюм эле ушу атам менен энем экөөнө жардам берсем экен деп анан индеримди карап, карындаштарымды карап, биз 7 бир тууганбыз. Бирөө каза болуп калган, анан 6 азыр. Анан ошо 7 бир туугандын улуусубуз. Өтө эле чоң жоопкерчилик да. Эки колум аркага байлаганда кербезим, эки көзүм түрмөдө жайнаганда кербезим, элдин өлүп башымды айдаганда кербезим, ай эсеп кыргыз элим деп сайраганда кербезим, сайраганда кербезим. Жигитке 70 өнөр аздык кылат. Анан көрсө жигит мындай бала тарбиялаганда, бала бакыраңа ошондой тарбия бериш керек экен. Бардык жагынан тарбия көрсөтсөң, комуз үйрөнгөн, ырдаган жагынан, спорт жагынан, окуу жагынан, саясат жагынан болобу, кайсы жагынан болбосун, бардык жагынан балада чоңойгон адамда түшүнүк болуш керек экен да. Анан мен эч качан өкүнбөйм, мисалы үчүн спорт менен да заниматься эттим мен. Эми бул сөзсүз түрдө, анткени себеби атабыз менен апабыз бизди ушундай баарыбызды ушундай жоопкерчиликти моюнга алып, ушу айткан сөзүңө, атам ушундай киши эле, айткан сөзүңө турбасаң, бала болсоң дагы, чоң болсоң дагы сени катуу жазалачу эле да. Сөз менен дагы анан ушинтип ошол атабыздын тарбиясы болуш керек. Анан бетке айткан киши эле да. Ошо биз дагы ошону тартып бетке чыгып айтып. Апабыз болсо дайыма ушу бизге мектептеги окуубузду ушул комузга барып аткан музыкальный школго жиберип, ушул нерселердин баарын ошо ата энебиз берди деп айтам да, айта алам да. Эл менен жүргөндү дагы, эл өзүңдүн өлкөңдү сүйгөндү дагы, баардык нерсенин баарын ушул ата энебиз.
Ушуну менен көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Ушул жана башка видео, аудио материалдар, макалалар кеңеш KG сайтына жайгаштырылганын эсиңиздерге сала кетели. Амандыкта көрүшөлү.